Сапат билим берүү мекемесине таандык Чыңгыз Айтматов атындагы Балдар лицейи жана Айчурок кыздар лицейинин 11-классынын окуучуларынын акыркы коңгуроо аземи Бишкек шаарында болуп өттү. Окуучулар үчүн маанилүү болгон салтанатка лицейдин мугалимдер курамы жана ата-энелер катышышты. Иш-чараны Сапат билим берүү мекемесинин президенти ачып берип, окуучулардын мындан аркы билим жолуна ийгиликтерди каалады. Өзүнүз каалаган вуздарга жетип, каалаган билимиңизди алып, буюрса maksatınıza жетишиңизди kaalayım. Bardığınız kaalagan maksada жетip, Kırgız eline hizmet veriniz. Ata-enenize sığ gösteriniz. Ar daim adam bulunuz. Hurmatlı konuklar, sizlerge daha bir sözümün ayağında bir nesne aytım gerek. Bilim, eldin geleceği. Kaysi el boldasın, bilimi koldasa, yaş buldarga sapaklı bilim, yaşı tarbiye ederse, al el, geç kaçan camanlık görmüyor. Oşolduktan, yaş buldar bizim gelecek. Elimizin, yurdumuzun, mekanimizin geleceği. Yaş bunlarga yaşı tarbiye versek, bilim versek, bizim gelecek yaşı olur. Hiç kaçan Kırgız eli kıyınçılık görmesin. Yaş bunlar ardayım el için, ceri için, mekan için işlep versin. 2019 жылдын эсебинен Чыңгыз Айтматов Балдар лицейин жалпысынан 94 окуучу бүтүрүп жатса, Айчурок лицейин 48 окуучу аяктады. Алардын ичинен 6 окуучу артыкчылык менен бүтүрүп, ысымдары мектептин тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калды. Buyursa mektebimizden bu yılki bitiricileri aytsak %80%'ı çet memleketke joluma alıştı. Biz için abdan bu kuvvançlı nerse. En negizgisi bardı cümleler bütçetli ötüp gittiler. 25 gece okuyucu Amerika'ya, Kanada, Singapur, Hong Kong, Düşlü Kore'ye, cümleler dünyanın yüzündeki en жақсы bilim bolgan hazırki memleketlere joluma alıştılar. İlmi menen, tarbiyası menen bardı memleketler Kırgız elini, Kırgız yiğitlerini ben Çыңгыз Айтматов Lisey direktörü bolgonduktan bardı dünyada Kırgız'dan yiğitleri kanday bolup bilim kalsınlar. Артыкчылык менен бүтүргөн окуучуларыбыз бизде 5 жыл боюнча жалаң 5ке окуган окуучуларыбыз олимпиадалардан жеңиштерге ээ болгон, ар кандай ийгиликтерди мектептин ичинде жана шаардык республикалык деңгээлде ар кандай ийгиликтерди жараткан окуучуларыбыз ошол артыкчылык менен бүтүргөн. Мектеп башчылары белгилеп өткөндө, окуучулардын көпчүлүгү дүйнөдөгү мыкты делген окуу жайларга, бюджеттик орундарга өтүшкөн. Ал эми лицей тарабынан аларга түрк тили, англис тили жана информатика боюнча атайын сертификаттар, аны менен бирге жогорку тарбия берилет. 11-классты буюрса бүтүп атабыз бүгүн. Кандай сезимдер болуп атат мектепти аяктап жатасызбы? Сезимдер жакшы болуп атат, аябай. Мындай сезимдерди күткөн эмесмин, бирок 11-класс бүткөнгө еще не готовмун деп ойлоп атам да. Ар бир мектепте өзгөчө тарбиясы болот, бирок биздин лицейде өзгөчө тарбия, аны сөз менен айтып бере албайсың да. Мен буюрса чет өлкөгө кетем. Чет өлкөдөн международный отношения жакка кетип атам. Акыркы коңгуроо салтанатына Сапатты мындан 20 жыл мурун бүтүргөн окуучулар келип, бүтүрүүчүлөргө аяктоо медалдарын тагышты. Алар мектеп жамаатына жана мугалимдерине өз белектерин тапшырып, мектеп берген билим алардын турмушуна кандай таасирин тийгизгендиги жөнүндө кеп кылышты. Майрамдын аягында жалпы катышуучулар бүтүрүүчүлөргө ак жол каалашты.